9 апрелде Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кеткендиги жөнүндө маселе карадык. Дал ошол жерде дагы бийлик кандай чеберчилик менен, кандай авантюристтик жол менен бор законду Кыргызстандан чыгарып кеткенин биз таң калуу менен көрдүк да. Адилеттүүлүк кайда калды? Ушундай учурда биз жалпы бүткүл кыргыз саясатчылары уюшулган кылмыштуу топко, коррупционерлерге ачык күрөш жарыялап атканда, биздин өкмөт башчы алар менен кызматташып аткандай түр көрсөтүп атат бизге. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүнкүгө чейин оозун ачпай отурат жаап. Силер чычкандын кирген тешигин, чыккан тешигин да билишиңер керек Кыргызстанда. Ошон үчүн улуттук коопсуздук кызматысыңар. Бул эмне деген генерал Зек менен кызматташат деген бул кайсы мамлекетте бар? Бүгүн бийлиги менен, акчасы менен качып кетиши мүмкүн. Элдин каргышынан, авир соттан эч качан кутула албайт алар. Келечекте кимдир болосун бирөө баары бир баа берет. Мен бүтүндөй бүгүнкү кыргыз бийлигинин кадырына күйүп атпаймынбы? Прокуратура каякта карап отурат, мыйзамдар ушинтип тебеленип бузулуп атса. Бир Зек баардыгын тебелеп тепсеп салды. Бул күн өтөт. Бул күн да кетет. Бирок бул өткөнү менен тарыхта жазылып калат. Бул тарых болот. Биз ошондон коркушубуз керек. Авир сотунан качкан адам болгон эмес. Бүгүн бизден прокуратурадан соттон качып кетет. Бирок авир соттан эч ким кача албайт. Бул өмүр бою өчпөй турган дак катары улуттук коопсуздук кызматы менен баш прокурордун мойнунда болот. Өмүр бою. Кумтөрдүн мындан артык иш өтүүнүнө уруксат берип кое турган болсо, ошого тиешелүү адамдардын бардыгы түрмөдө чиритиш керек. Ал адамдар конкреттүү жообун алыш керек. Эгерде өкмөт өзү элди мыйзамды бузба, мыйзамдын чегинде жашады, мыйзамды көзөмөлгө алган өкмөт өзү үч беренен тебелеп өтүп кетип, 6 миллиард сом үчүн экологияны талкалатып, кумтөргө уруксат берип кое турган болсо, бул өмүр бою өкмөттүн авиринде болот. Бүгүнкү өкмөттүн авиринде болот. Буларга тирүү болсо, адамдар аман болсо, бир күн болсун бир күн сурак алып сурайт. Мына мен айтып коеюн, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, силер бүгүн тиги жердеги мөңгүнү талкалаш үчүн биринчи очередте суу мыйзамын өзгөртүшүңөр керек. Силер бүгүн өзгөрткөн жоксуңар. Өзгөртпөй туруп силер ал мыйзамды аттап өтүп бере албайсыңар. Ага эч кайсы мыйзам жол бербейт. Силер бир гана мыйзамды бузуу жолу менен бере аласыңар уруксатты. Биз мындай эрежелерди коебуз, биз аларга мындай талаптарды коебуз деген бул ары каттап суу кечпеген элдин башын айландырган жөн эле шылтоо. Силер андайлардын арды айтпай, уруксат бербей, кумтөрдүн жабылышын талап кылышыңар керек. Силер тескерисинче бүгүн кумтөрдүн адвокатындай болуп өкмөт. Элдин мээсин тегеретип, элдин бардыгын КТР аркылуу, башталык маалымат каражаттары аркылуу кумтөрдүн кожоюндарынын наң сезиминдей ой жүгүрткөнгө мажбурлап жатасыңар. Бул элге болгон чыккынчылык катары эсептелиш керек. Урматтуу депутаттар, урматтуу массалык маалымат каражаттары, Турат Мадылбекович айтып атпайбы, аргымак деш керек деп. Аны тергебей, bundan кийин пара деп айтыш керек. Бул пара, аргымак эмес. Мына Серка компаниясына Жогорку Кеңештин комитети курулуш иштерин токтотуу жөнүндө чечим чыгарып берип атат. Мына ошол чечимди аттап өтүү үчүн арналган ушул пара биздин Өмүрбек Токтогуловичтин атына келип отурат. Буну бардыгыңар билгенсиңер. Өмүрбек Кеш Тургай айтат. Бул жерде азыр мен билбейм, көрбөйм деп аткан Кулматов дагы билген бардыгын. Керек болсо жакшы изилдесе, экөөнүн бири-бирине чалышкан телефон стенограммасын да чыгып калышы мүмкүн. Бардыгыбыз билип туруп көрмөбүзгө салабыз. Биз фракция bundan bir ay murda Өмүрбек Токтогуловичту кызматтан токтоосуз кетиш керек жөнүндө чечим кабыл алганбыз. Биз бүгүн фракция Өмүрбек Токтогулович токтоосуз камалышы жөнүндө чечим кабыл алышыбыз керек. Биз мынакей улуттук коопсуздук кызматы камаган адамдарыңардын бардыгы $1000, $10.000 ашпай атат. Амна бүгүн колуңарда мынакей миллиондон ашкан долларга пара алган адам бизде өкмөттү башкарып отурат үстүндө. Каякта карап отурасыңар? Көрсөтпөйсүңөр күчүңөр канчалык экен. Айра тескерисинче чыга калып өкмөткө убакыт бериш керек дейсиңер. Көрбөмүшкө сал бар жокту. Кыргызстанда билесиңерби? Самолетко отурмактуусун жанынан көрбөгөн да адамдар бар. Миңдеп, миллиондоп саналат. А бизде өкмөт башчынын аты самолетте учуп жүрөт. Массалык маалымат каражаты Кыргызстан итке минип калдык деп астын үстүн болуп атабыз. А кыргыз итке мингенде өкмөт башчы $1.000.000 аттын үстүндө чалкалап жүрөт. Адилеттүүлүк кайда калды? Мына Равшан Сабировдун бир жардамчысынын көрсөтүүсү менен темир тор артына сүдүрүп алып кирип кеттиңер. А мына Жакей берип атат көрсөтмөнү. Мына Сапарбаев далилдеген документтер берип атат көрсөтмөнү. Эмне тоскоолдук берип атат темир тор артына киргизгенге өкмөт башчыны?
коррупция менен күрөссөк, эл ишенгендей, ел күткөн адилеттик бир алдагындай көзгө көрүнгөндөй кылып күрөшпөйлүбү? Бардыгын жоопкерчилик. Мынакей. Азыр бул жерде депутаттардын тынчсызданганча да бар. Биз билебиз, Медет Садыркулов Чаканович каза болгондон кийин бир бала түрмөгө түшүп, кийин чыгып, ол каза болуп калган. Мына ошондой эле ошол Осмоновдун тагдырындай мына Жакейдин да тагдыры болуп калышы мүмкүн бүгүн эртең. Президенттин атканасын жетектеп аткан жаңкы жетекчиси дагы каза болуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда эмнелер гана болгон эмес ушу 20 жылдын ичинде. Бардыгын билебиз. Тескерисинче ошондой иштер ашып кетсе, биз көмөктөшүп жардам берип, аларды чоң-чоң кызматтарга көтөрүп алып чыгып отургузуп алабыз. Демек, биз мына уулуу көмүр боюнча канчалаган адамдар сайрадык, а? Этегинде эмне болду? Шадиев менен Тентиев сүттөн ак болуп чыктыбы? Чыкты. Бирок уулуу көмүрдүн Кыргызстанга киргени факт беле? Факт болчу. Эртең моң атты да бабаны союп жеп койсо кантип далилдейсиңер? Анда буну да жок деп чыгасыңарбы? Бир чучугуң 200 миң евро болот ошондо. Эшек болуп калышы да толук мүмкүн. Мына өкмөткө убакыт бериш керек деген адамдардын жүзү кандай экенин көрүп атасыңарбы? Космостон түшкөнсүп, Кыргызстанда кырдаалды көрбөй аткансып, убакыт бериш керек. Аны менен иштеш керек дейт. Өкмөткө иштегенге, убакыт бергенге Кыргызстандын ашып аткан акчасы жок. Өкмөт башчы тойгончо урдагандай. Мен урдап тоюп ал, анан кийин сенен ашканда Кыргызстандын келечегин куруп баштайбыз дегендей. Ал кызматтан гана кетиш эмес. Мындан кийин биздин фракция Өмүрбек Токтогулович Бабанов темир тор артында отуруш керек деп айтып башташыбыз керек. Анага келген аргымакты аргымак эмес. Аны биз тергебей атынан пара деп айтып башташыбыз керек. Раз күрөшөбүз деп чечтикпи коррупция менен? Демек күрөшөлү келгиле анда. Депутат күнөөлүүбү? Депутат жоопко тартылсын. Өкмөттөн бирөө күнөөлүүбү? Өкмөт жоопко тартылсын. Бири-бирибиздин аркабыздан сылап, бири-бирибизди актай бербей. Өзгөчө улуттук коопсуздук кызматы. Мына депутаттар ким каерден аталып, кантип пара алып, кимдин каерге алып барып бактытканын билип атат. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүнкүгө чейин оозун ачпай отурат жаап. Силер чычкандын кирген тешигин, чыккан тешигин да билишиңер керек Кыргызстанда. Ошон үчүн улуттук коопсуздук кызматысыңар. Кантип карап отурасыңар бүгүнкүгө чейин? Силер эчак ошо Сабировго кошуп туруп, буну да түрмөгө алып кирип коюшуңар керек болчу. Экөөнүн кылмыш иши бирдей эле болуп атат. Ава жолдор айтып атат. 25 метрлик бизде вышка бар. Бунун кереги жок десе болбой курдуртуп атат. 36 метр деп каякта бир нерсени айтып коюп. Кыргызстанда бир курулуштун баасы $300 туруп атат. Ашып барса $600 туруп атат. А бул курулуштун метр квадраты $15.000 туруп атат. Эмне ашып аткан акчасы бар өкмөттүн? Бул биздин мамлекеттин акчасына курулуп атпайбы? Каякта карап отурат биздин өкмөт? Биздин ушу улуттук коопсуздук кызматы, жаңкы шыбылдатып күндө камап аткан АКС, прокуратура. Эгерде Бабанов мал далилдердин баарын жок кылып, өз максатына жетип акталып, Кыргызстандан качып чыгып кете турган болсо, бул өмүр бою өчпөй турган дак катары улуттук коопсуздук кызматы менен баш прокурордун мойнунда болот. Өмүр бою. Алар соп жообунан бүгүн бийлиги менен, акчасы менен качып кетиши мүмкүн. Элдин каргышынан, авир сотунан эч качан кутула албайт алар. Бүгүн акчасы менен бардыгыбызды алдап коюшу мүмкүн. Бирок алар терең жаңылышат. Келечекте кимдир болосуң бирөө баары бир баа берет. Мына ошондо мына бүгүн ушу залда отургандар бардыгыбыз чылкыйтып башыбызды жерге салып отурабыз. Ушуну этегине чыгарбай койгон үчүн. Мен Өмүрбек Токтогуловичтун пара алгандыгы боюнча ишин ийгиликтүү ишке ашырып алышыңар үчүн мен силерге ак жол тилейм. Кыргызстанда саясий бир эки чоң мектеп болгон болсо, анын бири Атамекен. Эгер жалгыз саясий мектеп болгон болсо, ал Атамекен. Айтыңызчы, мына азыр сиз көбүрөөк жоопкерчиликти парламент тартыш керек деп атасыз, Бирок башка өлкөлөрдүн мисалын алганда, президенттин келиши менен эле бир топ мындай саясий реформалар башталып атпайбы? Бул жагынан алганда биз мындай кетенчиктеп аткан жокпуз, бул же токтоп турабызбы? Мен ушуну айтпай калыпмын, айтып коеюн да. Мен жаңы айтпадымбы, мындай келгенде эле замат деле мынтип оңдоп койсо болот экен деп ойлодук депчи. Канча жыл күтүш керек анда? Мындай. Биринчиден бийликти кландардын барымтасынан алып чыгыш керек.
Кыргызстанда бийликти олигархтар, кландар ээлеп алган. Эгер азыр ушу кландарга каршы эле президент согуш жарыялай турган болсо, мен бөркүмдө эле билем революция болот. Бөркүмдө эле билем. Мына президентти бучкактап, биз эл президентти, сен Атамбаевдин көзүн карабашың керек, сен өз алдыңча болушуң керек, сен Атамбаевдин учурундагы бардык мыйзамсыз аракеттерге баа беришиң керек деп Атамбаевден бөлүп чыктык дагы кландарга салып берип койдук. Бүгүн президент кландардын заложниги. Буну эч ким жашырбаш керек, ачык айтыш керек. Эгерде Бирок президенттен да саясий эрк керек болуп жүрбөсү. Саясий эрк керек. Саясий эркке президентке күчтүү парламент керек. А кландар дал ошол парламенттин ичинде отурат. Мындайча айтканда, тышкы саясатта дагы колу буту тушалган, ички саясатта дагы колу буту тушалган. Мен айтып атпаймынбы? Эл бийликтин ээси, президент дагы, өкмөт дагы, парламент дагы деген бул түшүнүксүз, бул жалган түшүнүк. Бийликтин ээси дайым жалгыз болгон, ал эл боюнча калат. Биз күчтүү парламентти түптөсөк, биз күчтүү парламент алып келсек, эмне үчүн парламентке жоопкерчилик көп жүктөлүп атат да, президентке караганда парламентте? Себеби президентте арбитрлык эле миссия калыш керек. Ал парламент менен өкмөттүн анан соттун жасап аткан иштерине арбитрдик, адилеттүү көз карашын гана айтып тургандай функцияны калтырышыбыз керек. Ал президент улуттук коопсуздук кызматы менен баш прокуратуранын колдонуу жолу менен террордук ыкмаларга өтүп кетпегендей шарт түзүлүш керек. Андай күч, каршы күч президентке бир гана парламент боло алат. Себеби парламент каалаган учурда улуттук коопсуздук кызматынын башчысын да алып кое алат, президенттен сурабай эле. Прокурорду да алып кое алат. Мындайча айтканда, парламент президентти каалагандай кылып чуркатып иштетип алат. Кааласа импичмент да жарыялап салат да. Мына ошондой учурда биз эмнеге нааразы болуп атабыз азыр? Айлык аз, президенттин эмне тиешеси бар буга? Айыл өкмөттөр иштеп айтат, ага президенттин эмне тиешеси бар? Бардык жумушту аткарганга атайын Кыргызстанда бийлик бутагы бар, аткаруу бийлиги деген. А мына ушул аткаруу бийлигинин туура эмес иштеп атканы үчүн ошол өкмөттү шайлаган жогорку кеңеш түздөн түз жоопкерчилик тартыш керек. Биз сурай турган жерден сурабай турган жерден сурап атпайлыбы? Маселе ушуда. Бирок ошол эле учурда кадр маселесинде келгенде Бактыбек мырза сөзсүз түрдө президент менен кеңешүү жүрүп атпайбы? Ошол эмнеден улам болуп атат? Эмнеден улам жогорку кеңеш азуусу жок болуп президенттин алдында туруп калып атат? Эмнеден улам? Президенттин кыйындыгынан эмес да. Парламенттин алсыздыгынан. Парламенттеги бизнесмендердин кылып жаткан бизнестеринин мыйзам чегинде эместигинен, налогдон качканынан. Эмне үчүн парламент президенттен алсыз? Себеби президенттин колунда прокуратура бар, СМБ бар. Парламентте отурган азыр туш келген эле депутатты чуксаң 4-5 уголовный бир иш чыгат. Себеби биз парламентте кимдер отурганын жакшы билебиз да. Анда таза күчтүү парламентти эми 2020-жылы алып келе алабызбы? Ошого бийликтин күчү, эрки жетеби? Мына биз эми ушул туура суроо да. Биз мына азыр сиз экөөбүз эфир башталгандан бери эле мындай жөн эле мындай сыртын сүйлөшүп атабыз да. Негизги маңызына келдик да мына азырчы. 2010-жылы 6 партия айда алып берем деп парламентке кирди. Баары эле ошентет да, сиздер деле ошентип. Жок, баары эле ушинтип кирди да. Ооба, партиялар кирди. Мен мына Атамекендин депутаты болдум. Атамекендин программасын требовать эткен эч ким болгон жок бизден. Эмне программаңар бар эле деп шайлоо бүткөндө эле программа унутулуп калды. Анын сыңарындай мына 6 партиянын да программасы шайлоодон кийин эле унутулуп калды. Биз азыр эл парламенттен бир эле нерсени сурап атабыз. Ишо кереги жок нерсени сурап атабыз. Эмне деген дебейсизби? Сен Жээнбеков мененсиңби же Атамбаев мененсиңби деген. Ой, парламент Жээнбеков менен болобу, Атамбаев менен болобу, андан элдин курсагы тойбойт. Биз Атамбаевди Жээнбеков сатып кеттиби, сатпадыбы, Атамбаев коньяк ичеби, Жээнбеков арак ичеби, биз буну далилдегенден заман оңолбойт. Биз компроматтардын тирешинен реалдуу идеялардын кагылышына, көз караштардын тирешине кетишибиз керек. Биз качанга чейин бирөөнүн баягындай артын чукулап, капы болбогула, биздин саясатчылар ушинтип чукулай берип, куурайбыз колубузга бүтүп калайын деп калды уже. Колубуз куурай болуп калганы калды жакында. Биз качан чукулаганды токтотобуз? Биз реалдуу программаларды айтпайлыбы?
реалдуу программалардын талашында президенттин көз карашын көрбөйлүбү? Ал Атамбаев менен жаманбы, жакшысын көргөнүбүз эмне? Ал экөө Атамбаев менен Жээнбеков 25 жыл дос болгон, биринин ким экенин бизге караганда жакшы билет. Биз эмнени далилдейли деп атабыз. Азыр мен бир проблеманы акыркы күндөрү байкап атам да. Кандай? Парламенттин депутаты болобу, өкмөт болобу, саясатчы болобу, баары эле Атамбаевди жамандап Жээнбековдун колтугуна киргенге аракет кылып атат да. Ар кимиси өз жон терисин сактоонун аракети. Ар ким 20-жылы тизмеге киргендин жолун издеп жүрөт. Да. Бирок биз ошого окшогон интригаларды көргөнгө маш болуп атсак, алар эмне табар бериш керек бизге анда? Ушундай ушак берет да. Биз реалдуу нерселерди сурабай атсакчы. Бул жакта мен мына бийликте депутат болуп иштедим, бул бийлик экен, реалдуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болот экенсиң. Бир нерсеге түшүндүм мен. Да. Эмне экен ал? Президенттин кулагы улуттук коопсуздук кызматы экен. Эгерде моундай болуп эле улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн жумушун компетенттүү аткара албай калган болсо, кулагы монча жабылып калат экен президенттин. Көзү бул прокурор экен. Эмне кандай кымыр жүрүп атканын, мыйзамдуулуктун жүрүп атышын прокуратура көрөт экен. Эгер прокурор слабый болсо, президенттин көзү монча жабылып калат экен. Оозу бул парламент экен. Парламент канчалык кошоматчы болсо, канчалык алсыз болсо, анда президенттин оозу да монча жабылат экен. Эми, урматтуу элдер, силер президенттин оозун ким жаап атканын, кулагын ким жаап атканын, көзүн ким жаап атканын эми көрдүңөр. Эми ушуну биз туура иштетип кеткенге мажбурлашыбыз керек. Туура жакка түрткөнгө мажбурлашыбыз керек. Мындай болуп калат да. Сен бийликке келсең, сага эки эле нерсе менен келет адамдар. Мына мага дагы 5 жыл эки эле нерсе менен келди адамдар көбүнчө. Бири резюме көтөрүп келет, жумушка коюп койду. Жумушка коюп койсоң жакшысың, койбой койсоң элден чыгасың, жамандайт. То есть сенин жаман жакшы экениңи ошол резюме чечип коет. Экинчиси бир арыз менен келет. Ушул арызды менин кызыкчылыгыма чечип берчи депчи. Эми сиз элестетпейсизби? Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасына, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына резюме көтөрүп кирген, арыз көтөрүп кирген адам өзүнүн маселесин чечип алыш үчүн анын туура эмес жасап аткан иштерин айтышы мүмкүнбү? Айта албайт. Себеби айтса анын маанайы бузулуп кетсе, анын маселеси чечилбей калат. Биздин эң жаман нерсебиз мына Батукаев дагы эмнеге азыр чыгып атат? Биз учурунда бетке айта албай атпайлыбы? Биз кеткенден кийин айтабыз. Көрөсүңөр. Эртең Сооронбай Шарипович да кетет, дагы биз мындай сайрап чыгабыз. Сен аны мындай кылгансың, сен тиңде кыласың. Азыр деле эч көбү батынып айта албайт. Азыр эч нерсе айтпайт эч ким. Эч нерсе айтпай отуруп, мен 2014-2015 жылдары мен бир нерсеге көзүм жете баштады. 2016-2017 жылы толук түрдө жетти көзүм. Ошол учурдагы президент Атамбаев автопилотко түшүп калганын көрдүм. Көзү да жабылды, оозу да жабылды, кулагы да жабылды. Мен ошондо ачык кайрылуу жасадым. Урматтуу Алмаз Шаршенович, жакында сиз автопилотко түшөсүз? Бакиевдикинен да жаман тагдыр күтүп турат сизди деп. Мына мен бакшыдай эле айткан экем. Дал ошондой тагдыр келип калды. Бирок биз bundan aşkerelebey, bundan